Бүгүн толук маалымат тарады. Түнөө Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы катталып 19 жаштагы жигит каза болду. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматына караганда жол кырсыгы түнкү саат 2:15 чамасында Алматы көчөсүндө катталган. Анда Honda Fit каршы тилекке чыгып бакты сүзгөн. Видеодон машина бакты катуу сүзүп талкаланып калганын көрүүгө болот. Кырсыктан 19 жаштагы жигит каза болуп, 21 жаштагы 2 жигит, 18-20 жаштагы балдар Чүй облустук ооруканага жеткирилген. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Майлуу суудагы оорукананын абалы өтө начар экени айтылды. Суу Бергежи порталынын элдик кабар бөлүмүнө кайрылган окурмандар Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарындагы оорукананын балдар бөлүмүндө жылуулук өтө аз берилип жатканын билдирди. Алардын айтымында, ооруканада жылуу суу жок. Бейтаптар турчу керебеттердин эскилиги жеткендиктен оңдоп жатууга туура келет. Кыштын суугунда өз каражатына терезелерди жылуулашкан. Жарык эптеп күйөт. Терезесинен суук кирип турат. Балдар айыкпай эле кайрадан дарыланууга муктаж болуп жатат. Өзүбүз тосуп жылуулап жатабыз. Бирок эшиги дагы жакшы жабылбайт. Жата турган керебеттеринин дагы абалы начар. Астына тактай коюп жатууга туура келет, деди кайрылгандардын бири. Мынадан муздак суу чыгат. Мына эски кроваттар чозулуп кеткен. Ичине бала менен отурсаң түшүп кетет экенсиң. Түгүнө мына тактаны коюп, анан жатып атабыз. Мынакей мамашалар өздөрү жанынан акча төлөп, айнекти тосушкан. Палата сыбайт жакшы. Айылнасынан муздак суу чыгат, эч кандай ысык суу жок, мусор челек коюлбайт. Коридорлор муздак, балдарды палатадан алып чыкканга мүмкүн эмес. Кайра эле ооруп калып, кайра эле келип ушинтип жатып атышат жаш балдардын баардыгы. Палатада болсо балдардын бети муздап калып атат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. 2024-жылы Сириядан Кыргызстанга 121 адам кайтарылды. Алардын ичинен 36 аял, 85 бала. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев маалымат жыйынында билдирди. Мындан тышкары Орусия, Казакстан, Туркия жана Иракта мыйзамдуу өкүлдөрү жок калган 24 кыргызстандык бала алып келинди. Алардын 20сы Орусияда болчу. Учак кырсыгынан аман калган кыргызстандык биз казактарбыз дегенде ыйлап жибердик. Актауда кыйраган учактагы Кыргызстандын жарандарынан ооруканада жатканда казакстандык журналисттер кыскача маек алууга жетишкен. Аны Тенгер Ньюс Казакстан сайты бөлүштү. Аман калган кыргызстандык Эрлан Жуншалиев учак кулагандан кийинки алгачкы мөөнөттөрдө эмне болгонун айтып берди. Мен катуу соккудан эсимди жоготуп койгондуктан куткаруучулар качан келгенин түшүнгөн жокмун. Алар курларды бошотуп, бизди сууруп чыгышты. Көрсө, учак оодарылып кулап кеткен экен. Бизди сууруп чыккандан кийин силер кимсиңер деп сурадым. Алар бизге казактарбыз деп жооп беришти. Биз ыйлап жибердик, башка өлкөгө деп ойлогонбуз, деди ал. Ошондой эле абалы жакшы экенин айтып, дарыгерлерге ыраазычылык билдирген. Беле кетсек, Казакстандагы учак кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктар дарыгерлердин жеке көзөмөлүндө бүгүн 30 декабрда Бишкекке алып келинди. Белин чечип, ременди чечип, сууруп чыккан, буту да кырчылып калган экен. Эптеп 2-3 киши болуп жардам берип сууруп чыгып, самолет вверх ногами упал, да, получается. Анан сууруп чыгып эле жарандар туруптур. Кимсиңер деп сурасак, ушу Казакстан, казакпыз деп ыйлап жибердик да. Башка бир мамлекет. Азербайжан Россиянын 10 шаарына болгон аба каттамдарын токтотту. Ильхам Алиев. Азербайжан Airlines авиакомпаниясы Баку-Грозный багытында учуп, Актауга кулаган учак кырсыгынан кийин Россиянын 7 шаарына учууларын токтотту. Ошондой эле россиялык авиакомпаниялардын Азербайжандын 3 шаарына болгон учуулары да токтотулду деп билдирди Азербайжандын президенти Ильхам Алиев маегинде. Ал кырсыктан кийин эле коопсуздукту камсыздоо максатында Россиянын шаарларына каттамдарды токтотуу чечими кабыл алынганын айтып, эми алар качан жанана турганы тууралуу маалымат берген эмес. Ал маегинде Азербайжандан Грозный шаарына авиакаттамдар тыкыр алынып салына турганын да билдирди.
Азербайжандык компания Россиянын Грозный, Махачкала, Сочи, Владикавказ, Төмөнкү Новгород, Самара, Саратов, Уфа шаарларына болгон аба каттамдарын токтоткон. Ошондой эле Түркмөн аба каттамдары Казак Air, Fly Dubai, Израилдик El Oil авиакомпаниялары да Россиянын бир нече шаарына болгон каттамдарын токтоткон. Илхам Алиев Россиядан күнөөнү моюнга алууну, кенемде төлөп берүүнү талап кылган. Бирок ошол эле учурда ал учак Россия тарабынан атайын атылбаганын белгилеген. Түштүк Кореядагы учак кырсыгы 179 киши каза тапты, 2 адамдын кандайча тирүү калганы маалым болду. 29 декабрда Түштүк Кореянын Муан эл аралык аэропортуна кыйраган учакты 181 адамдын ичинен 179 киши набыт болуп, 2 куткарылды. Бул тууралуу Ренхап агенттиги жазды. Маалыматка караганда экипаждын 2 мүчөсү гана аман калгандыктан алар кырсыктан көп өтпөй куткарылып, аэропорттун жанындагы ооруканада дарылангандан кийин экөө Сеул ооруканасына жеткирилген. Учак тосмого урунгандан кийин жүргүнчүлөр учактан ыргып кеткен. Аман калуу мүмкүнчүлүгү өтө төмөн деп билдирди жекшемби күнү өрт өчүрүү агенттигинин кызматкери. Бийлик кырсыкка канаттуулардын уруунуусунан улам учактын шассиси бузулушу себеп болушу мүмкүн деп эсептейт. Алар окуянын так себебин аныктоо үчүн жеринде иликтөө иштерин башташты. Учактын сыныктарынан учуу маалыматтарын жазгычты да, кабинадагы үн жазгычты да алып чыгышты. Бангкоктон түнкү саат 1:30да учуп кеткен Boeing 737 учагында 181 киши болгон. Ал Муанга таңкы саат 8:30 чамасында келмек, учакта 175 жүргүнчү, экипаждын 6 мүчөсү болгон. Жүргүнчүлөрдүн ичинен 173 адам Түштүк Кореянын дагы 2 Таиланддын жарандары. Учактын ичиндегилердин 82си эркек, 93-ü аял, 3 жаштан 78 жашка чейинкилер болгон. Көпчүлүгү 40-60 жаштагылар болгону айтылат. Jeju Air учагы жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:07де Муан эл аралык аэропортуна конуп жатканда конуу тилкесинен чыгып кеткен. Учак конуп жатканда шассиси орнотулбай эле жерде тайгаланып, бетон дубалга урунганда жарылып, күйүп кеткен.